Жол кырсыктарынын көбөйүшү, айдоочулук күбөлүктүн сатылышы, унаа мекемесиндеги системалуу коррупция боюнча президенттин пикири. $3000 ала коем деп кылтакка түшкөн райондук соттун төрайымы, айлыгы көтөрүлсө да алкымы тыйылбаган судьялар. 976 айыл чарба техникасы берилди. Дыйкандар эми лизингке жеңилдетилген шартта ар кандай техника алса болот. Ушул жана башка кабарлар менен кененирээк тааныштырып, эфирде күн жүрүш маалымат программасы, студияда Мирлан Маматалиев. Саламатсыздарбы? Башталгыч класстын окуучулары үчүн ысык тамактын суммасы жогорулады. Бул тууралуу билим берүү жана илим министринин биринчи орун басары Бекжан Супаналиев Жогорку кеңештин социалдык саясат боюнча комитетинин жыйынында билдирди. Анын айтымында азыр бир окуучунун тамагына 14 сом бөлүнөт, мурда ал 7 сомду түзчү. Депутат Гүлкан Молдобекова күн сайын баалар көтөрүлүп жаткандыктан азык түлүктү сатып алуу, сактоо маселесин чечүү керектигин айтты. Мектептер окуу жылына карата сатып алууларды жасоого аракет кылып жатышат деп жооп берди Супаналиев. Молдобекова сатып алуулар тендер аркылуу жүргүзүлүп, 1 жылдан бери келишимдер түзүлбөй жатканын айтты. Россиянын Евразия автономиялык бейөкмөт уюму дагы 50 автобусту Кыргызстанга тапшырды. Салтанатка министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, билим берүү жана илим министри Догдуркүл Кендирбаева, Жогорку кеңештин депутаты Элдар Сулайманов катышты. Россия тараптан мамлекеттик думанын төрагасынын орун басары Борис Чернышов, мамлекеттик думанын депутаты Евразия автономиялык бейөкмөт уюмунун төрайымы Алена Аршинова келди. Ал Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгынын урматына бул программанын Евразиялык бул лицейдин базасында 100 мектеп автобусун тапшыруу милдети коюлгандыгын айтты. Мындан ары автобустарды берген мектептерге жардам көрсөтүүнү пландап жатабыз. Бул мугалимдердин стажировка боюнча компаниялары, китепканаларды ар кыл китептер, материалдар, жомоктор менен толуктоо. Милдетибиз бул мектептерди STEM лабораториялар менен жабдуу. Предметтерди орус тилинде окутуу үчүн жаш педагогдордун отрядын жиберүү, деди Аршинова. Буга чейин да аталган уюм ушундай эле автобустан 50-нү тапшырган. Айдоочулук күбөлүк берүүдө коррупциялык система уланып жатат. Бул боюнча президент Садыр Жапаров маегинде билдирип, кызматтан алынган унаа мамлекеттик мекемесинин директору тууралуу да токтолгон. Коомчулукта жол кырсыктарынын дээрлик көпчүлүгүн айдоочулук күбөлүктү сатып алуунун кесепетине байланыштырган пикирлер арбын. Ага ылайык айдоочулук укукка ээ болгусу келген жарандардын учурдагы билим деңгээли кандай жана мыйзамсыз аракеттерди алдын алуудагы жолдор тууралуу кесиптешим иликтеп көргөн. Марафонду уюштуруп жатабыз. Өлкө башчы Садыр Жапаров кабар агенттигине маек берип жатып, учурда айдоочулук күбөлүк берүүдө коррупциялык система түзүлүп, документ 40-80 миң сомдон сатыла баштаганы тууралуу билдирди. Өлкө башчы эми транспорттук каражаттарды жана айдоочулук курамдык каттоо боюнча мамлекеттик агенттигине жаңы жетекчи дайындаларын 40 районго автомектептерди ачууга тапшырма берилгенин айтты. Болжол менен 10% сатылып кетип жатканын болжолдодук. 10% эмес, бир да айдоочулук күбөлүк сатылбаш керек. Азыркы убакта 30 жылдан бери айдоочулук күбөлүк сатып алгандар жашап жатабыз. Авариялардан жылына Кыргызстанда жүздөгөн адамдар каза болууда. Мисалы, былтыркы жылы өлкө боюнча дээрлик 7000дей жол кырсыгы катталып, 783 адам каза болду. Согушта да мындай болбойт. 10 миңден ашык адам жабыркаган. Анын бир нече миңи майып болуп калды. Буга улай эле президент унаа ишканасынын коррупцияга шектелип кармалган жетекчиси Рустам Жокоевди бул тармакты тартипке салуу үчүн дайындаганын, таза иштеши үчүн ага өзүнүн демөөрчүлүк фондунан айына $2000 жардам берип турганын айткан. Бирок ишеничти актай албаган жетекчи кошумча каражат кошуп берсе да, коррупциянын азгырыгынан арыла алган эмес. Жол коопсуздугу коомдук бирикмесинин директору Чынара Касманбетова айдоочулук күбөлүктү берүүдөгү тартиптерди тез-тезинен өзгөртүп туруу керек деген пикирде. Башкача айтканда, бир ыкмага көнүп калган жарандар мыйзамсыз түрдө айдоочулук күбөлүк алуунун ар кандай жолдорун издеп баштайт. Андыктан жарандар айдоочулук укукка ээ болор алдында тиешелүү тараптар ар бир берилүүчү документтерге кылдат көңүл буруусу зарылдыгын айтат. Мен өзүм ушул жайда карап наблюдать этип аттым. Менин мисалы тууганым алам деп атканда, ошол медицинский поликлиника болобу, кайсы жер болот, жашаган жерби же башка жерге болобу, ал жерден карабай туруп эле кол кое беришет, ышкы мындай подряд.
Бул эмнени билдирет? Бул автоматтык түрдө ошол айдоочу укугун алайын деген болочок айдоочу баардыгын чечсе болот экен. Жүгүрүп барып эле баягыдай эле да справканы алса болот экен. Аны карап да койбойт, текшерип да койбойт. А бизде айдоочу ошондон дагы башталат. Анын саламаттыгы ордундабы, анын көзү жакшы көрөбү дегендей да. Ошонун баардыгынан тыгыз контроль болсо, анда ал жерден ал жоопкерчиликти сезе баштамак. Ал эми жол кыймылын камсыздоо башкы башкармалыгынын техникалык көзөмөлдөө бөлүмчөсүнүн инспектору Авазбек Шүкүрбеков мындай фактылардын катталышын айдоочулардын жоопкерчиликсиздигине байланыштырат. Ар бир айдоочулук укукка ээ болом деген инсан жол эрежелерин окуп үйрөнүүдө, сатып алам деген ойдон алыс болуп, кылдаттык менен мамиле кылуусу зарыл. Баягы унаанын техникалык абалы начар болуп калды, возможно, встречный полосага чыгып кетпишин. Ошонун баары авто мектептен үйрөтөт. Ошон үчүн келечектеги ошо айдоочулук күбөлүк ала тургандарга кайрылып кетет элем. Ошол авто мектептен көңүлдү бурууну башташ керек. Ошол билбеген нерсенин баарын ошол авто мектептен сурап алыш керек. Анан кийин уже баягы жолго чыкканда да өзүнүн баягы укугун билет. Өзүн бир жерде боло турган болсо, туура эмес жүрүп атса, дагы бир нерселер болсо, өзү баягы жоопкерчиликтүү да болот да. Муну менен катар Бишкектеги айрым автомектептерге баш багып, болочок айдоочулардын жол эрежесин үйрөнүүгө болгон аракети кандай кызыгып көрдүк. Айдоочулар уюмунун төрагасынын орун басары, Бишкек автомектебинин директору Дүйшөналы Токтакуновдун айткандарына караганда, соңку тапта окуп үйрөнмөйүнчө айдоочулук күбөлүктү алуу орлошкондуктан окуп билим алууга аракет кылгандардын саны өскөн. Бирок ошол эле учурда айдоочулук күбөлүк алууга ашыккан курсанттардын 30% гана сынактардан ийгиликтүү өткөнү байкалган. Эми сразу 100% эмес, 70-80% биринчи жолу, анан экинчи, үчүнчү окуусунан баары алып кетишет. Анан албай калдым, өтө албай калдым деген кишилерди, окуучуларды мен уга элекмин. Бирок мен айтып койсом болот, Кыргыз мамлекет боюнча биздин образовательный деятельность кийинки жылдары кичине төмөндөп кетти да. Ошого карата биздин могу экзаменге даярдыктарда кичине баягы кээ бир мектептерде республика боюнча кичине төмөндүрөөк. Себеби айдоочулуктун көбөлүгүн алгандардын саны где-то 30-40%ке жетет. Биринчи жолу барып тапшыргандардынчы 50%ке да жеткен жери жок. Анан экинчи, үчүнчү болуп айдоочунун көбөлүгүн алып атат. Мындан тышкары Дүйшөналы Токтакунов бүгүнкү күндө айдоочулук күбөлүктү тапшырууда экзамендин суроолору көп болуп жатканын, тактап айтканда мурда 500 суроого даярданып, анын ичинен 20сы сынак учурунда келсе, учурда анын саны 700гө жетип, сынак тапшыруучуларга кыйынчылыктар жарала баштаган. Андыктан сынак тапшыруучуларга да жеңилдиктер каралса деген көз карашын кошумчалады. Айтурган Жапаркулова, Мурадил Муратбеков, Ньюс ТВ. Борбордо жол кырсыктарынын көйгөйлөрү жана келечеги аталышындагы илимий практикалык конференция өттү. Жол унаа кырсыктарын кыскартуу жана болтурбоону көздөгөн илимий практикалык конференцияга Билим берүү министрлиги, өзгөчө Кырдаалдар министрлиги, Саламаттык сактоо уюму сыяктуу бир катар министрликтер чакырылган. Иш-чаранын жүрүшүндө көйгөйлөрдү биргеликте чечүү менен катар тармактагы актуалдуу маселелер талкууланды. Ошондой эле жеке мобилдик каражаттардын катышуусундагы кырсыктарды алдын алып болтурбоону көздөгөн бир катар сунуштар берилди. Кайгол кызматынын маалыматы боюнча ушул жылдын 6 айынын жыйынтыгы боюнча жолдогу унаанын катышуусундагы кырсыктар азайган. Азыр өзүңүздөр көрүп жүргөндөй жаңы механикалык каражат транспорттук унаалар менен жолугуп атабыз. Жаңы транспорттук жол кырсыктары менен жол кырсыктарды көрүп атабыз. Жанагы жеке мобилдик каражаттар деп коебуз, моноколесо, сигвей, электросамокаттар көбөйүп атат биздин жолдордо. Андан тышкары ушул биздин илимий практикалык конференция жол унаа кырсыктарын кыскартыш үчүн, жол унаа кырсыктарын болтурбош үчүн бүт бизге тиешелүү ошо министрликтер менен чогуу кандай кылып көйгөйлөрүн чечсек болот. Кандай кылып келечекте ушул жанагы багыт алып туура жол унаа кырсыктарын болтурбоого аракет кылсак болот. Ошол багытта болуп жатат да бизде азыр.
Ысык-Көл облусунун Тоң райондук сотунун төрайымы мындан 2 күн мурда $3000 пара талап кылууга шектелип кармалган. Бул туурасында УКМКнын маалымат кызматынан кабарлашты. Атайын кызмат Фемида өкүлүн опузалап пара талап кылуу фактысы боюнча козголгон кылмыш иши боюнча кармаган. Жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын натыйжасында судья кеп болуп жаткан акчаны өзүнүн ортомчусу аркылуу алып жаткан жеринен кармалды. Тинтүү учурунда Ысык-Көл облусунун Тоң райондук сотунун төрайымынан $2500 өлчөмүндөгү акча, калган $500 ортомчудан алынды деп айтылган УКМКнын маалыматында. Ал эми 28 сентябрда судьялар кеңешинин чечиминин негизинде төрайым сотко айыпталуучу катары Бишкектин 1-Май райондук соту тарабынан 17 ноябрга чейин камакка алуу түрүндөгү баш коргоо чарасы тандалып алынган. Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгынын ыкчам кызматкерлери тарабынан притон аталышындагы иш-чаралары жүргүзүлө баштады. Маалыматка ылайык, иш-чаранын жүрүшүндө аялдарды жана жаш өспүрүмдөрдү соодалоо, порнографиялык продукцияларды чыгаруу жана таратуу менен байланышкан кылмыштарды алдын алууга, сойкулук менен алектенген адамдарды, көмүскө жерлерди, мейманканаларды, сауна жана башка жайларды аныктоого багытталган иштер жүргүзүлдү. Ошол менен катар ыкчам иш-аракеттердин натыйжасында Бишкек шаарынын аймагында сойкулук менен алектенген 50ден ашык кыздар аныкталып, райондук ички иштер башкармалыктарына жеткирилген. Аталган кызматтын кылмыш иликтөө башкармалыгынын башчысынын орун басары милициянын полковниги Канат Айдакеевдин билдиришинче, текшерүү жана аныктоо боюнча иш-чаралар улантылат. Бишкек шаарынын аймагында сойкулук менен алектенген 50ден ашык кыздар аныкталып, райондук ички иштер башкармалыктарына жеткизилген. Алар менен адеп ахлак эрежелерин сактоо, коомчулукта мындай жаш көрүнүштөргө тыюу салынган тууралуу түшүндүрүүлөр бүгүнкү күндө алып келүүдө. Белгилей кетсек, үй комитеттери жана көп кабаттуу турак жайлар ал батирлер кандай максатта пайдаланып жатканын текшерүү жана азыркы мезгилде иш-чаралар бул багытта улантылып келүүдө. Урматтуу Бишкек шаарынын тургундары жана коноктору, эгерде сиздер ушул сыяктуу көрүнүштөр күбөсү болуп калсаңыздар же болбосо кандайдыр маалыматтар болсо, Бишкек шаарынын 102 кыска номерине кабарлап коюңуздар. Айыл чарба товар өндүрүүчүлөрүн техникалык жабдуу жана МТСти кайра жандандыруу, өндүрүштүк негизги каражаттарды жаңыртуу, техникалык тейлөө кызматтарынын инфраструктурасын кеңейтүү жана айыл чарба субъекттеринин машина, трактор парктарын модернизациялоо иштери суу ресурстары айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлиги тарабынан 9 кредиттик линия аркылуу ишке ашырылууда. Бул тууралуу аталган министрликтен билдиришти. Бул лизингдик долбоорлордун алкагында республикадагы айыл чарба товар өндүрүүчүлөрүнө бардык түрдөгү айыл чарба техникалары жана жабдуулары, сугаруучу машиналар жана айыл чарба өсүмдүктөрүн сугаруу үчүн тамчылатып сугаруу жабдуулары жеңилдетилген шарттарда 10 жылдык мөөнөткө жылына 6% менен берилет. Техниканы лизингке берүү долбоорлору ишке кирген күндөн баштап республикадагы айыл чарба товар өндүрүүчүлөрүнө жалпысынан 17,6 миллиард сомго 6892 даана ар түрдүү айыл чарба техникалары алынган. Анын ичинде 2024 жылы 3,8 миллиард сомго 976 даана ар түрдүү айыл чарба техникалары берилген. Республикадагы бардык айыл чарба субъекттери өз техника паркын Айыл банк жана Элдик банк кредиттик лизингдик линиялары аркылуу мамлекеттик колдоонунун эсебинен жеңилдетилген шарттарда толуктай алышат. 1 октябрда түнкүсүн Талас облусунун айрым жерлеринде Ош, Жалал Абад, Баткен облусунун тоолуу райондорунда жаан, бийик тоолуу райондорунда кар жаашы күтүлөт. Ал эми 2 октябрда күндүз Чүй, Талас облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык-Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан, бийик тоолуу райондордо жаан, кар жаашы күтүлөт. Октябрь айында өлкө боюнча кандай аба ырайы күтүлүүдө? Кененирээк алдыдагы материалда. Кыргызгидрометтен билдиргендей, октябрь айында абанын орточо айлык температурасы жана жаан-чачындын көлөмү климаттык норманын чегинде болот. Ай ичинде Чүй облусунда абанын температурасы түнкүсүн 1-6 градустан 7-12 градуска чейин өзгөрүлүп, кээ бир түндөрү -1, -3 градуска чейин төмөндөп үшүк жүрүшү мүмкүн. Күндүз 11-16 градустан 21-26 градуска чейин өзгөрүлүп, кээ бир күндөрү абанын температурасы 2-7 градуска чейин төмөндөйт. Талас өрөөнүндө түнкүсүн 1-6 градустан
кээ бир түндөрү 3-5 градуска чейин суук болуп үшүк жүрөт. Абанын температурасы күндүз 10-15 градустан 10-25 градуска чейин өзгөрүлүп, кээ бир күндөрү 1-6 градуска чейин төмөндөйт. Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын өрөөндөрүндө түнкүсүн 1-6 градустан 9-14 градуска чейин, кээ бир түндөрү дагы үшүк жүрүшү күтүлүүдө 2 градус суукка чейин болушу мүмкүн. Ал эми күндүз 12-17 градустан 22-27 градуска чейин абанын температурасы өзгөрүлүп, кээ бир күндөрү 6-11 градуска чейин абанын температурасы төмөндөшү күтүлүүдө. Ысык көл ойдуңунда кээ бир күндөрү абанын температурасы төмөндөп 3-5 градуска чейин суук болсо, негизинен абанын температурасы түнкүсүн 2-7 градустун тегерегинде болушу күтүлүүдө. Ал эми күндүз ысык көл ойдуңунда 3-8 градустан 13-18 градуска чейин өзгөрүлүп турушу күтүлүүдө. Ал эми Нарын облусунун дыйканчылык аймактарында түнкүсүн 0,5 градус жылуулуктан 3-8 градус нөлдөн төмөн болушу күтүлүүдө. Күндүз 7-12 градустан 14-19 градуска чейин жетип, күндүз айрым күндөрү 1-6 градуска чейин абанын температурасы төмөндөйт. Азыркы учурда жакынкы болжолдоолор боюнча түнкүсүн бийик тоолуу райондордо кар жаашы күтүлүүдө. Ал эми күндүз жаан кар аралаш бийик тоолуу аймактарда. Анан ушундай сууктап Кыргызстан аймагында аба ырайы кескин өзгөрүлгөн учурларда тоолуу аймактарда да кар жаашы күтүлүүдө. Алдын ала маалымат боюнча октябрда айрым күндөрү айрыкча алыс аймактарда абанын температурасы төмөндөп, -2-3 градуска жетери күтүлүп жатканын кошумчалады. Буга чейин өлкөнүн Долоон, Өтмөк, Төө ашуу жана Алабел ашууларында кар жааган. Транспорт министрлиги учурда аталган ашуулардагы жолдор тазаланып, инерттик материалдар себилип, каттан бар экенин билдирет. Буга улай суук түшкөн учурда алыскы сапарга чыккан жүргүнчүлөрдүн катышуусундагы ар кандай кырсыктарды алдын алуу жумушу башталаарын эскертет. Сосновка жана Каракол посттарында атайын текшерүүлөр болот. Кышка даярдык дөңгөлөктөрдү, жинжирлары барбы, жокпу, жана башка шаймандар барбы текшерилет. Эгерде ал жакта кышка даярдык дөңгөлөктөр же болбосо шаймандар жок болуп калса, жанагы зым жана жинжирлар, ал жерден биз кайтарабыз, кайта өткүзбөйбүз перевалдарга. Ошон үчүн баягы элдердин коопсуздугу үчүн перевалдарда баягы акыбал жакшы болуш үчүн, туруктуу болуш үчүн ушундай иш-чаралар колдонулат. Ушу тапта күзгү тала иштери кызуу жүрүүдө. Айыл чарба министрлиги быйылкы жыйноо иштеринин жыйынтыгында картошканын ар кандай сорту боюнча жалпы 1,2 миллион тоннанын тегерегинде түшүм чогулары күтүлүп, экспорттун басымдуусу коңшу Өзбекстан, Казакстанга жөнөтүлүп жатканын билдирет. Акыркы маалымат боюнча Ысык көл областында картошканын баасы 13-14 сом тегересинде болуп атат. Нарын областында 16-18 сомдон талаадан фермерлерден ошол жанакы заготовительдер сатып алып, бүгүнкүндө Өзбекстанга чыгып атат, Казакстанга чыгып атат. Казакстанга бизде көбүнчө бул жанакы үйрөндүк сорттор чыгып атат. Бүгүн бизде акыркы жылдарда бул Голландиядан, Германиядан жаңы сорттор алып келип, бияктан өндүрүлүп, кайра үйрөн катары практикасы башталып атат. Ошо Казакстандан негизги ошол үйрөндүк сорттор кетип атат. Ал эми октябрь айына карата жашылча мөмөлөрдү чогултуу жумуштары аяктап калса, жүгөрү кант кызылчасы пахтаны чогултуу иштери кызуу уланууда. Адистердин айтуусунда аталган өсүмдүктөргө алдыда күтүлүп жаткан сууктун таасири тийбейт. Акылай Маратова, Эрлан Кыдырбеков, Нью ТВ. Кыргыз футбол биримдигинин президенти Камчыбек Ташиев футбол боюнча Кыргызстандын жаштар курама командасынын эртең мененки тамактануусуна катышып, команданы машыктыруучулук жана административдик штабтын мүчөлөрүн 2025 жылкы Азия кубогунун финалдык бөлүгүнө чыгышы менен куттуктады. Ошондой эле курама команданы биринчи вице-президенти Нурдин Бокуев, Кыргыз футбол бирикмесинин башкы катчысы Медербек Сыдыков, улуттук кураманын башкы машыктыруучусу Максим Лисицин куттукташты. Өз кезегинде команданын башкы машыктыруучусу Мирлан Эшенов жана жаштар курама командасынын вице-капитаны Атай Эшенкулов Кыргыз футбол биримдигинин жетекчилигине командага көрсөткөн колдоосу жана ишеними үчүн ыраазычылык билдиришти. Ушур менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.